Assalamu alaikum замандаштар. 10 gün burun bir video çıkardım эле. Men 3 жылдан мен кайсы жерде ТО кыла машинага. Ошондайды айттым эле көчүп атышат экен деп. Мына бүгүн ошо көчкөн жерге келдим. Кант чыгарып коелу. Келип кет дегенден келдим эле. Бирилова жак. Адресин жазып коем. Бул жерде условия одан да сонун болуп калыптыр. Бул жерде ушул кузовной иштен башка бардыгын кылышат. Мотордон баштап, ходовой, садовой ичинде товардан бери бар, ходовойго кеткен запчастардан бери бар. Водительдерге ылайыктап эс ала турган жерде жасап коюптур. Телевизор коюп атышат. Как раз бүгүн көчүп келип, бүгүн ал ишке киришти бүгүн. Столовой коюп коюштур. Өтө сонун болуп калыптыр ичи. Жылуу. Дагы эмне намазкана бар экен, дагы бир жакшысы. Намазкана отдельный комнат. Ичи жылуу бардыгы, сход развалдан баштап ходовой, электрика, мотор, ушулардын бардыгын ушул жерге жасасаңар болот. Анан да бир немеси, бул жерде автобус жакын, бул жерде дагы мына Варшавкада автобус бар. Келесиңер, картаны аласыңар, 30% скидкасы бар, картасы бар. Барып, товар алып келип, анан жасасаңар болот. Эгер жок болсо, бул жерде өзүнүндө жок болсочу, мен анан өчөлөр менен заказ берди го жаны бар. Бириловадан, восточный жагынан берген заказыңа майда кылып не кылып таштаган. Таксометрдин обновлениясы бир кызыктай экен деп атышты эле, ошону көрөлүчү. Мен бүгүн обновление сурагандан обновление кылып койдум эле. Бирок эски версияны сохранить этип койгом. WhatsAppка неме кылып, мага кайра жакпаса, эски версияны неме установка кылып алам. Баягы таксопарк атаманды сунуштайм. Моментальный вывод бекер. Каалаган сумманы каалаган жерде вывод кылсаңар болот. Паркандан сырткары таксиге тиешелүү бардык документтерди жасайт. Бул путевой листтен баштап страховка для таксиге чейин, кисар, там карточка фрахтовщика, еще парк ай сайын өзүнүн водительдерине оюн ойноп турат. Бул ар кандай условиялар менен ар кандай. 36 минут 958. Коэффициент күйүп атат. Куда кааласа жакшы заказ берет. Долгая поездкадан. Тайный покупательден өттүм эле. Өтүппүн тайный покупательденчи. Приоритетим 30 болуп калды. Өзү 28 эле такси неме заправка менен болушупчу. 30 менен көрөбүз эми кандай иш болот экен. Давай, ладно, брат, пропустим. Времени нет. Дебил, блин. Да, с такими людьми лучше. Их надо выходить и бить, брат. Смысла нет с ними разговаривать. Нет, тут же логично. Вот его дорога занята парковкой. Издалека увидел, что я выезжаю, все равно едет мурло. Ну, по лицу же видно. Не мог сюда назад сдать или сразу заехать? Экинчи заказ. Мына правилада бул жөнүндө закон жазылган эмес, бул жөнүндө закон жазылган эмес. Негизи мындай да. Жалы дворго кирип кетасың, а? Сен сол жагыңда бул эки жол бар. То есть двухсторонний жол. Сен келип аткан жак бош болсо, мына жакта парковка, машина парковка болуп калган дворлор көбүнчө. Бир эле машина атат. Эгер ал жак занят болсо, значит, сага түшүп келаткан машинанын жолу бул деген жабык. Сенин жолуң ачык. Ким бошотуш керек? Азыркы тушундагы машина бошотуш керек. Мени көрдү ошол жерден, как раз клиент отургуздум, бул коляска менен чыкты. Инвалидный коляска менен. Отургуздум. Ошодун эми ордума жылганда, жолго чыкканда. Ал мени көрүп, сравно айдап атат да, ё-мой, аркага айда десек, ал да аркага айда дейт. Эмне кылат экен деп турсам, телефон чукулуп отуруп алды. Аркага айда деген. Орус. Мал. Көрүнүшүнөн айтып турат, мал экени. Карта тупит этти да, бул жаңы карта. Мен уже алдында турам, подъездин алдында. Подъездин алдында турам. Бул тупит, мен аркада көргөзүп атат. Деден рассказывал по московский жака. 24 километр экен, 1 сааттык жол экен.
Так, 50 мүнөттө келдик 1100-гө. Неме менен экен, кошка менен экен, указать этпептир. Жүктөрүн салдык, жай 2 жаш бала экен. Ящикке окшогон эмени собой дейт. Айта что десем, кошка дейт. Эми ол кошка колунан чыккан эле жок, кичинекей немеде алдына отуруп келди. Ошо седиле, а чё не указано десем, это мама заказала, мы не знаем, дейт. 2 жаш бала бир. 8-9 окуган. Ну ладно дедим. В следующий раз мамаң айтып кой. Домашний питомец указать етсин. А те могут отказаться десем. Хорошо дешти. Правиланы билбеген водителдер бар. Таң каласың, канча такси кылып жүрөт. Не только бул кыргыздарда эмес, орустарда дагы бар, тажиктерде, башка булуттарда баарында бар. Таксистерде айттым именно. Кээбирде ошо двордон чыгып турасың, жолдо машина келип атат, чыгып турасың, алыстан бир машина келип атат, да ушул өтүп кетсин, анан кийин чыгам деп турсаң, жана келип туруп повороттон жандырат, сен жака киришке кире турган немеси бар да, жана келип туруп жандырат. Бир жинин келет, машина өлдү, бул тумшугуна сүзүп таштаган келет, анан аяйсың. Дейсиң да сөңгөмөчө кетип каласың. Мен правиланы, мен деле праваны окуп, баарын билип, 2 саатта анан сатып алгам. Бирок рулга отуруш үчүн правам бар убакта дагы, рулга отурганга менин немем тухум жеткен эмес. Себеби бу жерде полностью ориентир алышың керек. Не только алдыңдагы машинадан 2 капты алдыңдагы машинадан алышың керек. Мен бар приложение бар го, немени ПДДны үйрөткөн. Ошол скачать этип алып, тесттен өтүп, полный даярданып, анан бир досум Поттер айдайт эле, Поттер жанына түшүп алып, аны айдагандарын көрүп, анан көзүмү көнүктүргөм, көзүмү. Андан кийин 1 жыл доставкада иштедим Матиз менен. Доставкада иштеп, сразу таксиге өттүм. Болгондо дагы Ford Focus менен такси баштадым биринчини. Ориентир жок, габаритти сезбейм. Доорго киргенде кадимкидей титирейм. Каям тийип кетет деп. Көрсөң машинанын габаритин сезсең, бул любой доорго көзүң жетсе кирип кетет экенсиң. Андан кийин ДТП, Матиз менен ДТП болдум, Ford менен ДТП болдум. Андан кийин Пол айдагандан кийин уже 2 жыл өткөндөн кийин кадимкидей уже өзүмдү энерги сезип калдым. Ошондо дагы мен кээ бир правилаларды YouTube'дан көрүп, түшүнбөгөн жерде бар да, мисалы азыр деле көп нерсени түшүнбөйм. Ошо түшүнбөгөн малды эстеп калам дагы, бүгүп барып YouTube'дан таап, эгер мындай жерде ким прав, кандай кылыш керек. YouTube'дан көрүп, ошону мен сөз үйрөнөм да, өзүмө керек ал. Башка бирөөгө керек эмес, өзүмө керек. Ушундай нерселерди үйрөнүш керек да. Биз жолдо жүрөбүз, күндүгө жолдобуз. Анан буга ошону билбесек кантип машина айдайбыз. Так. 1 соуга заказ алдым. Клиентке чейин 5 минут, клиенттен нары 18 минута. Коэффициент жок жерден коэффициент бар жерге алдым да. Азыр ошол жерге барып көргөзөм. Ошол жерге барганда коэффициент өчүп калат. YouTube'дан көргүлө правилаларды, приложение скачать этип алып Play Market'тен, ошолордон тесттен өтүп, полный мындай үйрөнүп, өзүңөрдүн навыкыңарды, өзүңөрдүн правила боюнча, ПДД боюнча немеңерди. Одан сайын ашыра бергиле. Билген нерсеңерди деле кайра тесттен өтө бергиле, ал силерге зыяны тийбейт. Бирөө менен талашып калганда дагы, үйөрдүн талашсаңар, ал кээбирлер билбей эле талаша берет да сен менен. Мисалы азыр Оруско барып, жол тосол. Кане сен мени пропуск этишиң керек, аркага айда десем, эмнеге деп туруп алышым. Себеби ол билбеген үчүн ошондой келди. Билгенде андай келбейт эле. 546. Что 600? $546 600 сом берди. Мен бир кофе алып албаса болбойт. Неге деле уйкум келет, өлгүдөй уктап чыктым. Мындай коэффициент күйүп турган жерденчи 5 коэффициент заказ алдым, детский кресло менен. Москвага. 36 километр экен, 45 минута. Так, 42 минутка көздөп, 38 минутта келдик. 1667. Ay çıkarım güdüşkün gündörübüz, Dandap terigin tatına güldörübüz. Sen mağa depin sağa sunar elim, ömür boyu üzülbey küdörübüz. 34 минутка мин. Saat уже 10-40 минут өтүп калды. Заказ будет оплачен. Мына түйлө жап-жашыл болуп эле. Мына пробкада муңал көрүнөт.
коэффициенттин көрүнгөнүн карасаңар кызыктай болот. Удалить. Эми бүгүнкү эски неме бар. Бир доско неме кылдык эле. Буну басып туруп установка кылабыз. Разрешить. Телефон боюнча кандай телефон жакшы дейт деп сурашат да. Кандай телефон жакшы болмок эле? Болушунча памяти күчтүү, ядросу күчтүү телефондор ошол жакшы болот. Разрешить. Кыскача айтканда, ошо кымбат телефон ошончолук жакшы. Так, телефон номер 928 89 06. SMS келет азыр. Башка телефонго 73 93 74 дейт. 73 толук мен боло баштап. 73 93 74. Деградация. Так, самозанятый. Деградация болот. Таксиде кадимги деградация болосун да, тупит этип каласың. Проверка тайны покупки без нарушений, поэтому получите 2 балл. Bunun geçeli geldi de o. Eski versiyasını kadar koyup aldım. Но более-менее понятный рах. Диагностика, что за диагностика? Все, eskisini кайда коелу. Так. Системный навигатор ең жакшы. То есть өзүнүн встроенный навигатору ең удобный негизичи. Звуки на проговаривать уведомления пол өчүп ташаш керек. Bunun gereği yok. Nereden burul, bul жаққа burul, bu жерден токто, мына жерде туалет кылып ал, барын айтып берет. Onu өчүп ташаш керек. Так, ені өчүп таштайлы. В пути. Автопереключение на месте дейт. Бул жакшы өлүп кетсин. В пути дагы жакшы негизи. Бирок в пути клиент издеп атканда, ордунан жылып атканда алып коюш, путини өчүрүп эле коюш керек. Автоотметка попутной точки бул да жакшы. Все. Бүгүн иштеген. Кече выходной болгон, негедир вторник выходной болгон, бүгүн выходной. То есть кече бүгүн иштедим. Айдын этеги менен айдын башы мен үчүн мындай бир аз жакпаган число да. Уже машина алгандан беричи айдын этеги квартплат төлөйм. Бул где-то бир 20-25 миң. Айдын башында неме төлөйм? Машинанын акчасы бул 80 миң. То есть 100 миң, плюс-минус 100 миң. Мен айдын этеги мен айдын башын даярдашым керек. Ошону кече төлөп келгем. Бүгүн болсо, бүгүндөн баштап 10-на чейин ушундай айныңда биштегим келбей, кеңири жүрөсүң да, аны 10-дан кийин кичине катырып коем, чыгып калат. Ушундай жумуш. Жашоо турмуш өзгөрүлөп турбайбы. Жаштыгымда ойлоп мындайбы. Эскерелим өткөн күндү саналап. Эстеликке эскеришер күн калды.